Саламатсыздарбы? Бүгүн биз сөз байлыкты өстүрүү рубрикабызды уланта кетсек, ал эми айта кетчү нерсе менин Instagram баракчама жана Telegram каналыма сөзсүз каттыңыздар. Instagram баракчамда пайдалуу, кызыктуу маалымат абдан көп, а Telegram каналымда болсо кошумча маалымат болот. Кинолор жөнүндө, китептер жөнүндө киргизип турам. Андан тышкары ой пикирибизди бөлүшүп, сүйлөшүп турсак болот. Бүгүнкү сабакта кыйыныраак сөздөр жөнүндө айта кетейин дедим. Анткени көп адамдар бул сөздөрдү туура эмес колдонот экен. Биринчи сөзүбүз нелицеприятный деген сөз. Бул сөздү көп адам неприятный деген сөз менен алмаштырып жүрүшөт экен. Колдонгон сүйлөмдөрдө дагы неприятный деген сөздүн ордуна колдонушат экен. Андай эмес. Нелицеприятный деген сөздүн мааниси такыр эле башка. Нелицеприятный деген сөздүн синоними окшош жазылышы, айтылышы башкача, мааниси бир деген синоним деген. Бул правдивый, справедливый деген сөздөр. Өзүңүздөр байкагандай неприятный менен такыр эле окшош эмес экен, Нелицеприятный бул правдивый, справедливый деген сөзгө синоним болот. Чынчыл, адилеттүү. Мисалы, суд должен относиться ко всем нелицеприятно, да? Суд должен быть нелицеприятным ко всем. Сот ар бир адамга или баарына чынчыл, адилеттүү мамиле кылыш керек. Демек түшүндүңүздөр, нелицеприятный деген бул чынчыл, адилеттүү деген маанини билдирет. Экинчи сөзүбүз циничный. Бул сөздү дагы көп адам туура эмес түшүнөт экен. Циничный человек – это человек, который пренебрегает всеми человеческими нормами. То есть, например, те вещи, которые для других людей являются нормами, да, для воспитанных людей, для циничного человека это все не считается. То есть у него для каждого случая есть свое мнение, своя точка зрения. Адамдар үчүн нормалдуу болгон нерселерди тоготпой өз көз карашы менен жашаган адамды циник деп айтат, циничный человек дейт. Мисал айта кетсем, циник — человек, который вслух говорит то, что мы думаем. Бул сүйлөмдү кандай түшүнсө болот? Мисалы, адамдардын арасында деле бул сөздү айтса болбойт, уят же башка адам бул сөздү айтсак башка адамдын көңүлүнө тийип калат деп мындай кээ бир сөздөрдү айтпай мындай тилибизди тиштеп токтоп калабыз да. А циничный адамда андай жок. Кандай болсо ошондой сүйлөйт, өз көз карашы менен жашайт да. Дагы бир мисал айта кетсем, человека, который говорит правду в неподходящий момент, называют циником. Бул сүйлөмдө деле мисалы ар кандай учурлар болот, бир жерде сүйлөсөк болот, бир жерде сүйлөсөк болбойт, башка адамдын көңүлүнө тийип калат деп. А циничный адамда андай ойлор жок. То есть жашоого көз карашы такыр эле башкача, башка адамдарга нормалдуу болгон нерселерди тоготпогон адамды циничный человек дейт же циник дейт. Гештальт. Бул сөздү дагы угуп калдыңыздар деп ойлойм, анткени азыркы учурда орусча айтканда в тренде болуп жатат, абдан көп колдонуп жатышат. Гештальт деген сөз өзү бизге немис тилинен келген, орусчага которгондо форма деп которулат. Гештальт деп эмнени айтат? Мисалы, любой эле формаларды айтат да. Мисалы, треугольникти алсак, форма. Геометрический форма треугольник. Ошонун кырын сындырып койсок, ал незавершенный гештальт болуп калат. То есть гештальт деген форма, незавершенная форма деп калат, туурабы? Треугольник болчу, биз кырын сындырып койсок, ал уже формасы бузулуп, незавершенная форма. Демек, незавершенный гештальт. Бир сүрөттү алдык. Сүрөттүн жарымын кыркып салдык, кесип салдык. Тоже незавершенная форма болуп калды, ал дагы. Тоже незавершенный гештальт деп айтат. Бирок бул сөздү психологияда да колдонулат. Мисалы, адамдар жашоосунда ар кандай учурлар болот. Ал учурларды биз башынан аягына чейин жашап, бүтүрүп, чечишип алсак, ал завершенный гештальт болот. Ал эми бир учур болду, бизди бирөө тарытты, биз бир нерсени көрдүк, ал учурду аягына чейин жеткизбей калдыкпы, орусча айтканда ситуация аягына чейин жетпей калды. Демек, ал незавершенный гештальт болуп калат дагы биздин негизги кийинки жашообузда
То есть мисалы чоңойгондо же 1-2 жылдан кийин ал нерсе бизге сөзсүз таасир этет деген мааниде да. Мисалы сиз бирөө менен урушуп кеттиңиз. Сизди абдан ал киши, ал адам капа кылды. Ал учур, ошол ситуация аягына чейин жетпей калды. Сизди капа кылды, сиз калып калдыңыз, болду. Ал нерсе сиз үчүн незавершенный гештальт болуп калды. То есть ошол учур аягына жетпей калды, бүтпөй калды. Анан ал нерсе сизге сөзсүз бир канча убакыттан кийин же бир канча убакыт жашооңузга таасир этет. Сиз таарынып жүрөсүз, жаман настроенияда жүрөсүз, өзүңүздү жаман көрүп же ал адамды жаман көрүп, ичиңизден жиниңиз келип жүрө бересиз. Ал эми сиз ошол эле учурда ал адамга барып, сен мени капа кылдың деп, экөөңүздөр урушуп же өчүңүздү алып, же ал адам сизден кечирим сураса, ал учур аягына жетет, аягына чейин ситуация бүтөт жана ал завершенный гештальт болот дагы. Сиз ал учурду унутуп коесуз и сиздин жашооңузга эч кандай таасир этпейт. Ал уже завершенный гештальт болот, көрдүңүзбү? Анткени ал учур толугу менен бүттү. Же дагы бир мисал алсак, кички кезинде ал балага ата-энеси мисалы ноутбук алып бергиле деп канча айтса дагы ноутбук же компьютер алып бербей коюшту. Демек ал кички бала чоңойгондон кийин ошол ноутбукка, компьютерга, техникага башкача көз караш менен карайт. Алгысы келет же кийин барат дагы целый компьютерный клубду сатып алат, акчасы болсочу. Ал баланын незавершенный гештальты болду демек. Анткени кички кезинде ушунчалык ал нерсени каалап жүрсө дагы ата-энеси ал нерсени алып бербей койду. Демек ал учур бүтпөй калды, аягына жетпей калды, гештальт болуп калып калды. Анан чоңойгон кезде уже ал нерсе балага ошол незавершенный гештальты таасир этип атат. Ошол мааниде айтылган. Кийинки сөзүбүз эмпатия, симпатия, антипатия. Бул 3 сөз окшош, маанилери окшошуп кетет, бирок кайсы учурда кайсы сөздү колдонуш керек экенин түшүндүрө кетейин. Эмпатия деген сөз бул кыргызча которгондо боорукерчилик. Мисалы, ар бир адам боорукерчил болуш керек, боорукер болуш керек. То есть башка адамга боорукерчилигин көрсөтүп туруш керек. Мисалы, ыйлап атса барып, орусча айтканда утешать этип, поддержкасын берип туруш керек. Ошону эмпатия дейт. Мисалы, сиз башка адамды ошентип утешать этсеңиз, поддержка берсеңиз, демек сизде эмпатия бар экен. Ал эми эгер сиз ташбоор болсоңуз, башка адамдардын эмоцияларына, чувстволоруна көңүл бурбасаңыз, анда сизде эмпатия жок экен. Ошол мааниде айтылат да. Эмпатия деген бул боорукерчилик. Симпатия деген бул жактыруу. Сиз бирөөнү жактырсаңыз, демек ал адамга сизде симпатия бар экен. Симпатия менен сүйүү деген сөз окшошуп кетет, бирок бир мааниде эмес. Сиз башка адамды сүйбөй деле, бирок симпатия сезсеңиз болот да. Мисалы, ар кандай адамдар болот, эркек, аял, киши же эже, байке, бирок сизде ал адамга симпатияңыз бар. Ал адамдын ой пикири жагат сизге, мисалы, же жашоого көз карашы жагат, жагымдуу адам, сизде ал адамга симпатияңыз бар. Ал эми антипатия тескерисинен. Мисалы, сизге бир адам жакпаса, жактырбоо деген мааниде да, жакпаса, сүйлөшкүңүз келбесе, ой жүгүртүүсү жакпаса, демек сизде ал адамга антипатияңыз бар экен. Бүгүнкү сабак бүттү. Комментарийга сөз жаза кетиңиздер. Ушул сөздөрдү сиздер колдоносузбу жашооңуздарда? Же билчиңизби, балким, же наоборот билчү эмессиздерби? Сабак жактыбы? Ушундай сөздөрдү дагы чыгарып турайынбы? Сөзсүз жаза кетиңиздер.